Кара Көл шаарынын Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими Чыналиева Элнура. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? 6-класстар үчүн математика сабагы. Математика бул акылдын гимнастикасы. Келгиле балдар. Жаңы теманы өтүүдөн мурун бул жерде берилген маселени так ойлонуп, формулаларды эске салып, туура ой жүгүртүп, иштеп алалы. Жолдо 3 машина кетип жатат. Алардын саатына ылдамдыктары берилген. Биринчи машинанын ылдамдыгы саатына 140 км, ал эми кийинки машинанын ылдамдыгы 120 км, үчүнчү машинанын ылдамдыгы 100 км/саат. Бул машиналардын 2 саат басып өткөн жолдорунун ортоломосун тапкыла. Анда биз мурунку темада өтүлгөн аныктаманы жана формулаларды эске салабыз. Эгерде А1, А2, А3 жана башка А(n)нчи бир нече сандар берилсе, анда ал сандардын суммасын алардын жалпы n-ге бөлгөндөгү келип чыккан сан ал сандардын ортоломосу же болбосо орточо арифметикалык мааниси деп аталат. Ортоломону биз μ деген грек тамгасы менен белгилейбиз жана төмөндөгүдөй формула менен эсептейбиз. Анда балдар маселени чыгарууга өтөлү. Ар бир машинанын 2 саатта басып өткөн жолун табалы. Ал үчүн балдар биз S барабар V көбөйтүлгөн T формуласы менен эсептейбиз. Биринчи машинанын 2 саатта басып өткөн жолу 280 км, экинчи машинаныкы 240 км, үчүнчү машинанын 2 саатта басып өткөн жолу 200 км. Эми биз ортоломосун табуу керек. Ортоломону табыш үчүн балдар биз бул жерден ар бир машинанын 2 саатта басып өткөн жолдорун узундуктарын таап алдык. Бул 3 машинанын ортоломосу 240 км. Анда балдар биз жаңы темабызды баштайлы. Сабактын темасы 2 сандын жана 3 сандын ортоломосу. Бүгүнкү сабакта 2 сандын жана 3 сандын ортоломосунун аныктамасын билесиңер. Ой жүгүртүп, берилген текстти талдап иштөөгө үйрөнөсүңөр. Жоопкерчиликке, тырышчаактыкка, чечкиндүүлүккө тарбияланасыңар. Анда балдар, биз жаңы теманы жакшы түшүнүү үчүн төмөндөгү маселени карайлы. 6А жана 6Б класстардагы кыздардын санынын орто мааниси 12,5. Бул 2 класстагы кыздардын жалпы саны канча? Маселенин шартында ката бардай сезилет. Чындыгында эле жарым кыздын болушу мүмкүн эмес. Бирок баары өз ордунда. Мында сөз балдар ортоломо жөнүндө болуп жатат. Анда балдар бул маселени чыгарып баштайлы. Чыгаруу. Бул маселенин жообун оңой табуу үчүн берилген ортоломону класстын санына көбөйтүү керек. Балдар бизде берилген ортоломобуз 12,5ке барабар. Бизде 6А жана 6Б класс деген 2 класс болгондуктан берилген ортоломону класстын санына көбөйтөбүз. Бул 2 класстагы кыздардын жалпы саны 25 кызга барабар экен. Биз балдар бул маселени чыгаруу менен 2 класстагы кыздардын жалпы санын таап алдык. Эгерде берилген n санынын ортоломосу μ белгилүү болсо, анда алардын суммасы μ көбөйтүү n формуласы менен табылат. Китептеги 361-иш. Берилген n санынын ортоломосу μга барабар болсо, анда бул сандардын суммасы канчага барабар? Суммасын табыш үчүн биз nди
мюга көбөйтүү керек. N барабар 12, мю барабар 16. Булардын суммасын табыш үчүн экөөнүн көбөйтүп коюу керек. Мю менен N'дин көбөйтүндүсү 192 барабар. Анда биз кийинки ишти деле ошондой кылып чыгарабыз. Бирок балдар бул жерде белгилери ар башка санды көбөйтүп жатабыз. Мю дегенибиз 8,3/1 деген аралаш бөлчөк санга барабар экен. Мындай болгон учурда балдар биз аралаш бөлчөк санын буруш бөлчөккө айландырып алабыз. Демек, 15 менен 3/25-тин көбөйтүндүсү 125-ке барабар. Анда балдар ар бириңер жазып отургула. Кийинки эсепти деле ушундай кылып иштеп алабыз. Ортоломо менен N берилсе, алардын суммасын табыш үчүн мю менен N'ди көбөйтүп коюу керек экенин бул маселеден билдиңер. 3 сандын ортоломосу берилсе, аны кантип чыгарабыз? 6В, 6G жана 6D класстарындагы балдардын санынын ортоломосу 13,3 болсо, бул 3 класстын балдарынын жалпы саны канча? Бизге ортоломо берилсе, аны класстын санына көбөйтүп, бул жердеги класстардын санына көбөйтүп койсок болот. Демек, балдар, бул жерде ортоломо менен класстын санынын көбөйтүндүсү 39,9 болуп калды. Бирок, балдар, мындай болушу мүмкүн эмес. Анткени балдардын жалпы саны бөлчөк сан менен туюнтулбайт. Демек, мындай маселеде шартында ката кетирилген. Кийинки номер 363 иш. Сыймык 4 ашкабак өстүргөн. Алардын орточо салмагы 3,4 килограмм. Ашкабактардын жалпы салмагы канча? Анда биз формуланы колдонуп, ашкабактардын салмагы 13,6 килограммга барабар экен. Балдар, кана өз алдыңарча иштеп көргүлөчү. Китептин барактарынын ортоломосу 155 болсо, жалпы китептин барактарынын саны канча? Ойлонобуз, балдар, бул жерде канча китеп турат? Жообу, жалпы китептердин барактарынын саны 465 барак. Ки үйүр жылкылардын ортоломосу 12,3 болушу мүмкүнбү? Ойлонобуз, балдар, мындай болушу мүмкүн эмес. Себеби, балдар, булардагы бөлчөк саны менен туюнтулбайт. Айдарбек спорт аянтчасын 4 күн катарынан төмөндөгү көрсөтүлгөн аралыктарда басып өткөн. Биринчи күнү 200 километр, экинчи күнү 145 километр, үчүнчү күнү 85 километр, төртүнчү күнү 210 километр басып өткөн. Айдарбек басып өткөн жолунун ортоломосун тапкыла. Кана, балдар, ойлонобуз. Аны үчүн эмне кылабыз? Басып өткөн жолунун узундуктарынын суммасын кошуп, 4кө бөлөбүз. Жообу 160 километр. Үйлөрдүн ээлеген аянттарынын ортоломосу 83,6 метр квадрат болсо, бул үйлөрдүн ээлеген жалпы аянты канча? Бул жерден силер 5 үйдү көрүп турасыңар. Ортоломосун табыш үчүн биз, балдар, бул жердеги үйлөрдүн санына көбөйтүшүбүз керек. Демек, биз 5ке көбөйтөбүз. Жообу, бул үйлөрдүн ээлеген жалпы аянты 418 метр квадрат. Дагы бир жолу, балдар, эрежени эсиңерге сала кетейин. Эгерде берилген N санынын ортоломосу мю белгилүү болсо, анда алардын суммасы мю көбөйтүлгөн N формуласы менен табылат. Үйгө тапшырма. Бүгүнкү эсептерди чыгаруунун жолдорун эске алып, китебиңердеги 362, 365, 366 номерлерди чыгарып келесиңер. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Бирок анын ысыгы менен суугуна чыдап, күн-түн дебей китепти колунан түшүрбөй окуп, изденгендерге дайыма ийгилик жаралат деп ишенем. Баарыңарга, балдар, ийгилик каалайм. Саламатта калгыла.